Саламатсыздарбы? Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Кыргызбаева Айсулуу Кимсановна мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин теориялык методикалык негиздери предметинен видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде балдар менен карым катнаш жасоодогу педагогдун ролу. Сабактын максаты: мектепке чейинки билим берүү адиси баланы таануу жана өстүрүүдөгү педагогдун ролун билишет. Балдар менен баарлашуунун негизги принциптерин билишет. Педагог жана бала системасындагы баарлашууну аткара алышат. Бүгүнкү сабагыбыз лекциялык сабак болгондуктан, лекциялык сабактын планы менен таанышабыз. Биринчи, баланы таануу. Экинчи, бала менен баарлашуунун түрлөрү. Бала менен чоң адамдардын өз ара мамилеси, баланы кабыл алуу, өз алдынча өнүгүү, социалдык таанып билүү бөлүктөрү менен тааныштырам. Бала менен чоң адамдардын ортосундагы өз ара мамиле бир катар жалпы принциптер менен жөнгө салынат. Баланын жекелик өзгөчөлүктөрүн таануу, урматтоо, баланы жекечелик өз алдынчалыгын калыптандыруу бул баланын өнүгүүсүндөгү эң чоң өбөлгө жана жетишкендик деп бааланат. Студенттер, буга көңүл бөлөбүз. Бала менен чоң адамдардын өз ара мамилеси. Слайдтын биринчи бөлүгүн карайбыз. Бала менен чоң адамдын ортосундагы өз ара мамиле жалпы бир катар принциптер менен жөнгө салынат. Баланын индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн таануу, урматтоо, баланын жекелик өз алдынчалыгын калыптандыруу болуп эсептелинет. Ал эми экинчи бөлүгүндө баланы кабыл алуу. Баланы таануу демек баланын тышкы кебетеси, жүрүм-туруму кандай болсо ошондой таануу зарыл. Аны кандай үй бүлөдөн чыккандыгына, кандай таланты бар экендигине карабастан кабыл алууну түшүндүрөт же болбосо ырастайт. Үчүнчү бөлүгүндө өз алдынча өнүгүү. Баланын жеке менин урматтап сыйлоо. Бул баланын өз алдынча өнүгүүсүн, таанууну билдирет. Бул деген баланын жасап жаткан ишине же болбосо өзүнүн сыйлоо аракетине каршы турбоо дегенди түшүндүрөт. Акыркы бөлүгү социалдык таанып билүү бөлүгү. Бул жагдайда диалог менен баарлашуу аркылуу түзүлгөн жагдайды бала менен бирдей түшүнүү аркылуу конфликттүү, кырдаалды чогуу чечкенге аракеттенгенде ишке ашырылат. Демек, баланын статусунун тез өзгөрүүсүнө жардам берет. Бул деген конфликтте турганда дагы баланын сеники туура эмес, менин айтканым гана туура деп чечкен туура эмес болуп шартталат. Элибизде эзелтеден бала тарбиялап келген, баланы билим берип келген акылдуу, ойчул педагогдор, улуу адамдар, элдик педагогикадан чыккан элдик педагогдор көптөгөн акыл сөздөрдү бизге калтырып кеткен. Балдар, көңүл бөлөбүз. Бизге ошолордун ичинен эл ичинен алынган сөздөр менен таанышабыз. Балага жакшылык кааласаң, аны өз көйгөйлөрүн өз алдынча чечкенге үйрөт деп эл бекеринен айтпаган. Бул сөздүн маңызында бардыгы биздин алдыбызга айтылган слайддагы сөздөрдүн баарын тегеректеп келип, бир ушул сөз менен берилип турат. Эми, урматтуу студенттер, силер келечектеги мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги тарбиячылык адистиктерин алып отурасыңар.
бул тарбиячынын ар дайым эсинде болуу керектигин бөлүп жазып койдум. Мисалы, өз алдынчалуу көрсөтүү менен бала кежирленип гана жаткан жери жок. Ал өзүнүкүн туура экенине ынангандыктан өзүнүкүн талашат. Бул деген бала бир нерсени өзү каалаганын, алганын, өзү каалап жаткандыгын, өзүнүн тандоосун туура экендигин көрсөтүш үчүн кежирленип, өзүнүн чечимин туура экендигине чоңдордун ынануусуна муктаж болуп аткан. Демек биз баланы жөн гана кежирленип жатат дебестен, аныкын туура экендигине ынанып коюшубуз керек. Балдар менен мамиле кылууда аларга тарбиялануучунун ролун берип, аны дайыма зекип, катал мамиле кылбастан тескерисинче, ал мында өзүн чоң адамдын досу катары сезиш керек. Мында балдар, мен тарбиячымын, сен тарбиялануучусуң, демек мен сени эртеден кечке тарбиялашым керек деп зекип гана тим болбошубуз керек. Тескерисинче биз ал адаттан качышыбыз керек. Биз мында балдар менен өзүбүз чогуу, биргеликте, бир достой болуп, адамдын досу катары сезиш керек. Экөө тарбиячы менен баланын ортолугундагы чоң айырмачылыктын жок болушу керек. Тескерисинче, ал бала сени досу катары сезиш керек деген. Кийинкиси, мындай мамиле балада өз күчүнө жана билимине ишенүүнү жаратат. Ошондой эле жүрүм-турумдун социалдык үлгүсүн өздөштүрүүгө жана адекваттуу баалоого түртөт. Мында балдардын жасап аткан ишине, өз күчүнө, мамилесине ишенүүнү жаратканда, биз анын ынануусуна, өздөштүрүп жаткан иштеринин баардыгына ишенип, анын жакшы жолдо бараткандыгына ынансак, биз ал балдарды коомдо адекваттуу баалоого түртөбүз. Балдар, слайдыбыздын кийинки бөлүктөрүндө бала менен баарлашуунун негизги принциптерин көптөгөн бөлүктөргө бөлүп, слайдда көрсөтүп койдум. Мен ушу слайдды көрсөтөрдүн алдында силерге балдар, лекциялык дептерлериңерди ачып, ручкаларыңарды алып, слайдда көрсөтүп жаткан бир нече принциптерди дептериңерге түшүрүп жазып алууңарды эскертем. Биринчи принцибибиз, балага аты менен гана кайрылышыбыз керек. Балдар да биринин биринин аттарын кайрылып, өздөрүнүн аттарын атап кайрылуусун талап кылып, же болбосо көзөмөл жүргүзүшүбүз керек. Эгерде тайпада балдар жаңы келип, же болбосо ошол тайпа жаңы топтолуп, балдар өз аттарын билбей, аттарын айта албай кыйналып аткан учурда, дароо тарбиячы алар аттарын эстеп кала турган оюндарды колдонуп, уюштуруп туруусу керек. Баланы колдоңуз жана баланы урматтамайынча анын эмоционалдык жактан өсүүсү мүмкүн эместигин эсиңизде болсун. Бала менен маектешкенде ар бир жолу жагымдуу учурларга басым жасаңыз. Балага досу жана кызыктуу маектеши болуп, аны менен күн бою баарлашыңыз. Эч качан чарчап калбастан, бала сиз менен баарлашкысы келип, маектешкиси келип атканда баш тартпооңуз жакшы. Бул нерсе же бул адам тууралуу эмнени ойлойсуң? Бул нерсе же бул адам тууралуу мага айтып берчи? Эмне үчүн бул нерсе? Же бул адам ушундай деп ойлойсуң? Мени бул нерсе же бул адам тууралуу сенин оюң кызыктырат деген сыяктуу ачык суроолорду пайдаланыңыз. Бала сиз менен маектешип жатканда ага жакшылап көңүл бөлүңүз. Бала бир нерсени баштаса, баланы абдан мыкты жасай ала турганын билсеңиз да, аны колдоңуз, көмөк көрсөтүңүз. Баарлашуунун негизги принциптеринин экинчи бөлүгүнө өтөбүз балдар. Бында дагы жогоруда айтылган бир канча принциптер шартталат. Ар бир бала өзү башкалар тууралуу
айта ала турган жагдайларды жаратыңыз. Сүрөттөгү окшоштуктардын, айырмачылыктардын, жашаган жерин, андагы көчөсү тууралуу көптөгөн кызыктуу нерселерди белгилеп бала менен маектешиңиз. Балдар бакчасында ар дайым өткөрүлүп жүрчү көркөм өнөр сабагы бар. Ошол сабак аркылуу балдарга мүмкүнчүлүк берип, сенин каалаган оюнчугуңду тарт. Менин сүйгөн сабагым жана башка темаларды пайдаланып маектешсек болот. Балдарга байкоо жүргүзүп, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишенбей жаткандарды колдоңуз. Оюндарда, майрамдарда, ырыыкууда жана башкаларда аларга жетектөөчү ролдорду бериңиз. Бала ошол мезгилде өзүнө болгон ишенүүчү пайда болуп, мен деле башкалардай аткара алат экем деп ишенич пайда болоорун балдарда жаратыңыз. Бала аткарган ар бир ишке анын атын жана аткарган күнүн жазып белгилеп коюшубуз зарыл. Сабактын түрүн тандоодо баланын тандоосун урматтаңыз. Ал эмнени жакшы аткара аларын эске алыңыз. Анын тандоосу тууралуу жеке маектешиңиз. Эмне себептен бул сабак жакты, эмне себептен бул жомокту окугуң келет деп жооп алып, андан кийин анын тандоосу менен ошол нерселерди аткарууга аракеттениңиз. Сиз киришпестен өз алдынча ойногонго жана аракеттенгенге балгага мүмкүнчүлүк бериңиз. Бала өз эрки менен каалаган оюнун, каалаган иш-аракетин жасаганга мүмкүнчүлүк алуусу зарыл. Сиздин жардамыңызга муктаж болгондо баланын жанында ар дайым даяр болуңуз. Сизге кызыктуу суроолорду бергиси келсе, сизден бир нерселерди билип алгысы келип, ар түрлүү суроолорду берсе, дароо жанында даяр туруп, ошол суроого жооп берүүгө шартталыңыз. Бала көз карандылыгын жана жекечелигин көрсөтүү менен каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Анда сиз ал баланын каршы көрсөтүп атканын туура пайдаланып, анын чындап эле ошол нерсени каалабагандыгын көрүп, ага каршылык көрсөтүп каалаган нерсесин тандоого уруксат бериңиз. Эми балдар, баарлашуунун негизги принциптеринин эң акыркы слайдыбыздын эң акыркы баракчасына келдик. Мында баарлашуу негизги принциптери. Балдарды изилдөөгө жана экспериментке шыктандырыңыз. Ал эксперимент жасоонун алдында балдар менен байкоо жүргүзүп, алардын коопсуздугун камсыз кылып, балдардын колу тийбей турган, колун кеспей турган, оор келбечү идиштердин баардыгын даярдап, андан кийин экспериментти жасогонго шарттаңыз. Баланын өзүнчө болуу муктаждыгын урматтаңыз. Бала өзү каалаган бөлмөдө же өзү каалаган бурчта болуп, өзү аткарган жумушуна эч кандай тоскоолдук жаратпашыбыз керек. Баланын туулган күнүн, ага болгон сүйүүнү көрсөтүү, анын тегерегиндеги адамдардын курчоосундагы ар түрлүү кызыктуу нерселерди белгилөөнүн эч кандай зыяндыгы жок. Жана акылдуу адам болуп калгандыгы, көп нерсени эми өзү аткарып, башкаларга жардам бере алаары боюнча майрамдык жана салтанаттуу жагдайда жаратуу мүмкүнчүлүгү катары колдонуңуз. Сиз аларды көпчүлүктүн алдында баланын мыкты жактарын, жетишкендик жактарын белгилөө өтө маанилүү. Баланын өз билимин жана жетишкендиктерин, мисалы, ырларды айттырууда, сүрөттөрдү тарттырууда, ар кайсы тапшырманы аткарууда, бир нерсени өз алдынча жасоосун колдоңуз. Ар дайым эле тарбиячынын айтканын аткаруу эмес, өзү каалоосу менен ырды тандоосу, өзү каалоосу менен сүрөтүн тандоосу, каалоо менен ырдаганын сөзсүз колдоп, анын жакшы аткарып жаткан жактарын белгилеп, колдоо көрсөтүңүз. Кийинки баарлашуунун принциптеринен баланын өзүнүн өзү позитивдүү аңдоосун бекемдеңиз.
жакшы иштерин жана аракеттерин мактаңыз. Ар дайым баланы мактап, комплимент айтып турууну колдоңуз. Акыркы принциптерибиз уул бала менен кыз баланын инсанына бирдей урматтоо менен жана түшүнүү менен мамиле кылыңыз. Андан кийинки баарлашуунун негизги принциптеринен бардык балдардын алдында балага болор болбос да сын пикир айтпаңыз. Аны менен баланы таарынтасыз. Ал аны көпкө унутпай кыйналат. Эми, урматтуу студенттер, төмөндөгү айтылган баарлашуунун принциптерин слайдтан көрүп, лекциялык дептерлериңерге түшүнүп алып, ушул баарлашуунун принциптерин практика жүзүндө колдонушубуз шарт. Эми слайдыбыздын кийинки бетинде бала менен кантип сүйлөшүү керектигин айтып көрсөтөм. Бала менен сүйлөшүүдө биз төмөнкүлөрдү ар дайым эске алуубуз керек. Бала менен маектешүүнү баштаардын алдында анын көңүлүн буруңуз. Анын өнүгүү деңгээлине ылайык так, ачык жана жеткиликтүү сүйлөңүз. Бала менен маектешүү үчүн анын деңгээлинде болуп, анын жанына килемге отуруп, тизелеп же ар тургай аны колго алса да болот. Муну менен маектешүү өтө маанилүү болот. Күн ичинде болушунча бала менен тез-тез сүйлөшүңүз. Мында болгон ар бир мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Кандай натыйжа болгондугуна карабастан бир нерсени жасоого болгон анын аракетин мактаңыз. Баланын сиз менен маектешкиси келген бардык формадагы аракеттерине. Сабагыбыздын акырында балдар, тапшырмага жакшылап көңүл бөлөбүз. Тапшырма бүгүнкү өтүлүп аткан сабагыбызда баарлашуунун принциптерин 2 бөлүккө бөлүп, кайсыл баарлашуу принциптери кайсыл убакытта, кайсыл учурда колдонула тургандыгын таблица түрүндө бөлүп жазып келебиз. Күндүн биринчи жарымы жана күндүн экинчи жарымы 2ге бөлүп алабыз. Сейилдөө учурунда, саякат учурунда, балдар менен тамак алдында, же болбосо узатып атканда, же тосуп алганда, же болбосо ата-эне менен баарлашуу учурундабы, же балдардын оюн ойнотуп аткан учурундабы, кайсыл мезгилде ушул баарлашуу принциптери колдонсо боло тургандыгын белгилеп, таблица түрүндө белгилеп жазабыз. Андан сырткары, бала менен кантип баарлашуу керектигин, кандай суроолорду коюп, колдонуп баарлашуу жүргүзүү керектигибиз үчүн атайын анкета даярдагыла. Үйгө берилүүчү тапшырма ушул тапшырманы жакшылап окуп, мен берилген тапшырманы жакшылап аткарып, мага кайра жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү видео сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.